2020 жылдын 21 июнунан 25 июнуна чейин Кыргызстандын жогорку окуу жайларына тапшырыш үчүн жалпы республикалык тест өткөрүлөт. Тестти өткөрүү үчүн өлкөнүн ар бир районунда жайгашкан мектептердин алкагында 117 тест борбору уюштурулат. COVID-19 пандемиясынын шартында абитуриенттердин ден соолук коопсуздугун сактоо үчүн жана коронавирустук инфекциянын жайылышына бөгөт коюу максатында жалпы республикалык тестирлөө атайын каралган санитардык нормалардын сакталышы менен өткөрүлөт. Негизги тестке киргизүү 21 жана 24 июнда биринчи смена үчүн эртең мененки 7:15 жана экинчи смена үчүн 13:15 башталат. Абитуриенттер тестке кечикпей келиши керек. Ар бир абитуриент тестке өз паспортун, тестке кирүү талонун жана жакшы жазган кара же көк түстөгү калем алып келиши керек. Абитуриенттер милдеттүү түрдө бет кап кийип келиши керек. Жанына бир кошумча бет кап ала келиши керек. Аймактык ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери тест борборлорунун сыртындагы тартипти көзөмөлдөп турат. Абитуриенттердин ортосундагы 1,5 метр аралыктын сакталышын, адамдардын топтолбошун жана чоочун кишилердин тест борборуна кирбешин камсыздайт. Бет кап кийген абитуриенттер тест борборунун кире беришине бир нече катарга тизилип турушат. Тест борборунун имаратына кирип жатканда медициналык кызматкерлер абитуриенттердин температурасын аралыктан өлчөөчү термометрлер менен ченеп, колдоруна дезинфекциялык каражат чачып берет. Ден соолугунун абалына байланыштуу абитуриентти тестке киргизбөө тууралуу чечимди медициналык кызматкерлер кабыл алат. Анан абитуриенттин документтери текшерилип, ал дезинфекциялоочу килемчеден өтүп тест борборунун ичине кирет. Тест борборунун ичинен администраторлор абитуриенттерди катышуучулардын каттоо тизмелеринен текшерип, тестти тапшырган тилине жараша аудиторияларга узатып киргизишет. Ар бир аудиторияда колду тазалаш үчүн санитайзерлер болот. Аудиторияда тыюу салынган нерселерди текшериш үчүн абитуриенттер металлодетектор менен текшерилет. Тыюу салынган нерселерге кандай болбосун электрондук каражаттар жана маалыматтын булактары кирет. Аудиторияда абитуриенттер шахмат тартибинде ортолорундагы 1,5 метр аралык болгондой болуп, администраторлор көрсөткөн жерге отурушат. Алар администраторлор отургузган гана жерге отуруш керек. Аралык сакталыш үчүн отургучту жылдырбоо зарыл. Тестке кирип жаткан учурда жана тыныгуу учурунда аралыкты сактагыла. Бетиңерди кармабагыла, бет капты чечпегиле. Тестке катталууга жетишпей калган абитуриенттер үчүн ар бир тест борборунда саат 13:00дөн 17:00га чейин кошумча каттоо жүргүзүлөөрүн эскертебиз. Жалпы республикалык тестти тапшырууда бардык абитуриенттерге ийгилик каалайбыз.